Саламатсыздарбы, урматтуу мектептештер. Бизде дагы бүгүнкү кырдаалды көрүп, үйдө отуруп четте калганга укугубуз жок дейбиз. Биз элепил болгондон кийин сөзсүз элдин алдына келип, мыйзамсыз иш аракеттер болуп аткандан кийин биз да өз сөзүбүздү айтышыбыз керек. Эми биринчиден бул мамлекет болгондон кийин биздин мамлекеттин коргоо органдарында биринчиден, экинчиден ушу тергөө органдарына, үчүнчүдөн сот органдарында чоң бүгүн жоопкерчилик турат. Кечээ эле бул кишини соттоп мамлекетке 2 миллиард сомдон ашык акчаны төктүрүп, бир жумага жетпей кайра кармап, кайра соттойбуз деген бул акылга сыйбагандык. Ошон үчүн кечээ эле ошол тергөөчүлөр тергеди, ошол эле ККМди кармады, ошол эле соттоп коюлган күнөөлөрүн баарын айтып, өкмөт мамлекет кандай талапты койсо, ал киши ошол акчанын баарын төлөп берди. Андан кийин бир жумадан кийин кайра алып кирип, кайра эле бир кылмышты мойнуна иле берсе, бул туура эмес жакка барабыз да. Ошон үчүн биз жаңы келген бийликке дагы ушул жерден суранат элек. Туура эмес. Өзүңөрдүн айткан сөзүңөр бар. Элдин баарын түрмөгө киргизбейли. Мамлекеттин атынан бакпайлы деген сөз бар. Бул да эми барактын эки бети бар да, бир бетте эле бир адамды каралай берсек, Шайлообек айткандай, судуда кир десең, ошол кир болуп калат да. Ал кишинин бир да сөзүн уга элекпиз. Сөзсүз бүгүн биздин сот органдары кандай чечим кабыл алат, биз аны көрөбүз. Бирок эртең күн бар, үч күн бар. Ушул эле азыр бийликте отурган биздин мыктагаларыбыз да кечээ эле элдин астында каралап, ууру кылып, баскынчы кылып, кандай гана жылдап жаман сөздөрдү, жаман ушу материалдарды көрсөткөн. А бүгүнкү күндө мына элдин сүймөчү көп, ушул эле президентибиз 80% элдин колдошун алып отурат. Ошон үчүн ойлонуп, ал кишилердин үнүн угуп, так тергөө жүргүздү. Эми бул киши качканда, ошол ою болгондо, ошо төңкөрүштөн кийин эле качып кетмек да. Ал киши качкан жок. Элим менен болом деп айткан, мамлекет койгон акчаны төлөп берди. Бүгүн деле камабай ошол тергөө иштерин жүргүзө берсе болот эле да. Мен дагы бир жолу ушул сиздердин алдыңыздарда да элдин атынан, өзүмдүн атынан дагы бир жолу сотко кайрылат элем. Мындай ал кишини боштондукка бошотуп, тергөө амалдарын жүргүзө берсе да.